Меккеге сапар велик менен 44-күн. Эрте менен кечинде алып койгон күрүч тооктун эти менен күчтөнүп күн нурларынан бетти сактап сапарым уланды. Андарабад шаарында өтө көп уктагандыгым билинип жатат. Эрте менен туруу өтө кыйын болду. Велосипеддин үстүндөгү күнүм 11-лерде башталды. 10 километр өтүп Дубайда бүттү. Күн ысык, 36 градусту көрсөтүп турду. 5-6 километр ээн дала заводдор менен болсо андан ары Абу Дабиге жакындаган сайын айлана чөйрө жашылдана баштады. Жолдун боюнда мечит намазканалар көп экен. Дагестан Чечнядан да өтүп кетти окшойт. Ар бир мечиттин ичинде сөзсүз түрдө кондиционер бар экен. Телефон зарядтаган точкалар да сөзсүз түрдө кездешип жатты. Саат 3-төргө жакын кафеге да жакындап калдым. Кафеге жакын өзбек туугандарды жана Арген деген жигитти жолуктум. Жакшы сөздөрүн айтып колдоп кетишти. Тамактанып, намаз окуп, бес алганча 1 саатта өтүп кетти. Жолдор тегиз болгондуктан ылдам да жүрүп жаттым. Эстакадалар өтө көп кездешип жатты. Ар бир эстакадага жакындаган сайын картаны ачып, шашпай жүрүп жаттым. Төрттөрдө Абу Даби шаарынын объездной жолунда чач тарашка токтоп чачымды алып алдым. Башыма кичине шамал кирип, аябай жеңилдеп калдым. Абу Даби шаарына кирип чыкканча 2 күн кетет экен. Дубай шаарында машиналар көп болсо, Абу Дабиде андан деле көп болсо керек деп ойлодум. Машиналардын көптүгү шаарга кирип чыкканда өтө эле кыйнап коет экен. Эки жол бириккен жерлерде велосипед менен эч жака өтө албай калат экенсиң. Алтылардан өтүп, трассанын боюндагы шаарда 3 конок үй бар экен. Трассадан 7 километр алыстыкта экен. Макул, шаарды көргөнчө барам деп барсам, үчөө тең иштебей калыптыр. Тургун жашоочулар конок үйлөр жок дешти. Дагы 3 километр жүрсөм, конок үй бар экен. Барганча караңгы да кирип кетти. Эс алууга кеттим. Меккеге сапар велик менен 45-күн. Бүгүнкү күнүм кечээки күндөн эртерээк башталганына аябай кубандым. Бул шаарда жалаң гана этажкалар экен. Этажкаларды көрүп, эл көптөй сезилди. Күн ысык болгондуктан эч ким деле көрүнгөн жок. Машиналар аз болуп сүйүнүп, 5 километрден кийин чоң трассага кошулдум. Алдымда күтүп турган чөлдөргө даярданып, аппак болгон колумду кичине күйгүзүп алайын деп чечтим. Шаардан ары ээн далалар, бак-дарактар жок. Эстакадалардын астындагы көлөкөгө эс алып жаттым. Бирлеринен өтүп кайсыл жерден тамактансам деп баратсам, 2 араб байке токтоп, 2 жаңы жасалган сэндвич, муздак суу, сок таштап кетишти. Мындай ысыкта муздак суунун баалуулугу өтө эле жогорулап калат экен. Андан ары 1-2 километрден кийин көлөкө жерде эле табылды. Баары ойдогондон деле сонун болду. Арабтар берген тамак болсо, этти каттамага ороп койгондой эле тамак экен. Бирөөсүнө эле тоюп калдым. Тамактанып отурганда марокколук жигит да суу берип кетти. Андан ары индус да суу берди. Баары эле менин суум аз калганын түшүнгөндөй. Аралык өтүлүп жатты. Ысык барайы, чөлдөр гана өзгөрүүсүз калып жатты. Шамалдары да жылуу экен. Төрттөрдө гана айлана чөйрө өзгөрүп, курулуш объектилер пайда болду. Мечит, чоң магазинди көрүп кубандым. Powerbank өчүп, телефондун деле заряды аз калган болчу. Точкаларына зарядкам батпай, жаңы алууга аргасыз болдум. Powerbankка телефонго жан киргизип, суунун запасын толтуруп жөнөдүм. Андан ары дагы талаалар күтүп турду. Колум кыпкызыл болуп калгандыктан жаап алууга туура келди. Күндүн батышынан аракат алып кетип жаттым. Казакстандан бери мындай ажайып көрүнүш көрө элек болчумун. Күн батып кеткенден кийин деле асмандагы кооздук кичине сакталып турду. Кызыгы күн баткандан кийин дароо салкын жел уруп калды. Акын арада эч нерсе жок болгондуктан кумдуу талаанын үстүндө жатып калдым. Көргөздөр үчүн чоң рахмат. 10 километрден бери айдап келсем, эч нерсе чыкпады. Булдактар кум экен. Велосипеддин дөңдөрү кирип кетти го, дөңгөлөгү. Анан тиги жакта 10 километрден кийин мечит бар экен. Ушул жерде эле калып калайын деп чечтим. Палатканы салып, трассанын боюнда экен. Бул жакта болсо өчүп бир нерсе бар экен. Меккеге сапар велик менен 46-күн. Күндүзү аябай ысык болгону менен түндө салкына барай экен. Кийимдерим болсо кургабай элен нын бойдон калыптыр. Тер кийимге көнүп калып кийип, сапарымды улай бердим. Картаны карасам 20 километрден кийин кафе бар экен.
Мечити чоң аппак экен. Деги эле айланасындагы баардык курулуштар ак түскө боелуптур. Айланасы сапсары, көк асман менен ажайып көрүнөт экен. Эң чоң тоюмду тамагыңды бер дедим. Дайымкыдай эле техникамдын баарын зарядын толтуруп, дагы бир порция тамак жолго алып алдым. Айлана чөйрө жалаң чөл болгону менен жолдун бойлору жапжашыл болуп көрүнүп турду. Чөлдүн кээ бир бөлүктөрү аппак туздан турду. Жамгыр көп жайыбы, айтор туздун топтолуп калган жерлерин жакшы түшүнбөдүм. Азаздар бат кездешип жатты. Бирөөсүнө бир жарымдарда токтоп араптардын шаурмасын да жеп көрдүм. Эртең мененден баштап майда пожомдор өтө көп болду. Лыйыш жолдору аз болуп, жалаң гана өйдө кетип жаттым. Өйдө көтөрүлгөн сайын салкын шамал белек болуп жатты. 5терге жакын дөңгөлөгүмдүн желе чыгып калды. Көрсө камерага майда зымдар кирип кетиптир. Дароо башкага алмаштырып жолумду уладым. Бириккен Араб Эмираттарынын жолдоруна сөз жок. Идеалдуу десем болот. 500 метр сайын көзгө илинген мык шуруптарды эсептебегенде, алтыларда күн кирип курсагым ач калбаса деле, чындыгында алсырап калдым. Ысык аба ырайы өтө көп күч алып койду. АЗСке жетсем индустар иштейт экен. Палаткаңды коюп кеңири жата бер дешти. Ачуу плов менен курсагымды тойгозушуп, душка да түшүүгө уруксат беришти. Индус мусулмандар экен. Көчөдө экөө крикет ойноп жатса, шахмат ойногондорго кошулуп бир партия ойнодум. Башында утуп кетип жатты. Бирок ладьясын бекер берип утулуп калды.